1989 жылы пайдаланууга берилген Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун имараты бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Мындан тышкары 33 жылдан бери канализациялык түтүктөр эскирип, жараксыз абалга келген. Жергиликтүү бийликтин колдоосу аркылуу суу түтүктөрү кайрадан жаңыртылды. Суу түтүктөрү жалпы акыбалы өтө оор акыбалда болгондуктан жыл башында да келгенбиз. Мына бүгүнкү күндө буга чейинки болгон иштер ар бир кабинетке бүгүнкү күндө таза суу, кол жууганга жылуу суу баары коюлган экен. Мындан ары дагы электр чубалгыларында көрүп турасыздар акыбалдарын. Буларды оңдоо боюнча дагы 1,5 миллиондой каражат керек экен. Бул чек эмес, биз дагы фонддон өзүбүз муну этегине чыгарабыз. Ар бир кызматкерге шарт түзүү максатында келген эмеректер Бишкекте жасалган. Май айында атайын усталар келип, эмеректер орнотула турган жерлерди ченеп кеткен. Дарыгерлер өздөрү үчүн түзүлүп жаткан шартка ыраазы. Анан бул жерде иштегениме мындай бизге жаңылык болгон эмес. Анан Алиасбек Алымкуловдун демилгеси менен бизге жаңы эмеректер киргизилип атат. Бизге жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул эмеректер жаңыртылбагандыктан эскилиги бак жеткен. Кыргыз Республикасынын баатыры Алиасбек Алымкуловдун демөөрчүлүгү менен 4 кабаттагы бардык бөлмөлөрдүн эмеректери толук жаңыртылды. Мебелдерди мен жалгыз эмес, досум экөөбүз көтөрүп атабыз. 89 жылдан бери жаңыртылат экен. Мына 30 жылдан ашып турду. Эми буюрса бүт заманбап ошол эмеректер болот, Кудай буюрса. Толук кандуу бүт этажга. Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун ичи ремонттолуп, калк саламаттыгына кам көргөн ак халатчандарга шарт түзүлүп, эми эмеректер жаңыртылды. Белгилүү коомдук ишмер Алиасбек Алымкулов демилгеси менен ушул Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборуна ушундай эмеректер массалык түрдө өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Май айында келип кабинеттерди кыдырып, замер кылып ченеп кетишкен. Мынакей бүгүн августтун 28-и ушул сааты чыкты. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр, бир фура мебель келип түшүп атат, азыр түшүрүп кабинеттерге жайгаштырып атабыз. Талас шаардык мэриясынын каржылык колдоосу аркылуу медициналык мекеменин толук терезелери пластик айнекке алмаштырылат. Бегайма Сымбаева, Байжан Мирбеков, Зина Акматова, Талас шаары.